Акыркы учурда жаш жана чыгармачыл үй бүлө Нурлан Насип менен жубайы Асел Кадырбекованын жеке жашоосу коомчулукта катуу талкууга алынууда. Акчасында миллиондон ашуун катталуучулары бар. Асел Кадырбекова акыркы кездерде жолдошу менен түшкөн сүрөттөрдү чыгарбай, достору, туугандары менен жалгыз жүргөн сүрөттөрдү чыгарганы коомчулуктун кызыгуусун жаратты. Асел Кадырбекова жаңы сүрөт жүктөрү менен эле анын күйөрмандары силерди мыйзамдуу ажырашты деп угуп жатам. Ошол чынбы? Эмнеге Нурлан экөөңөр чогуу эмессиңер? Деген сыяктуу суроолор биринин артынан бири жазылып жатат. Ал эми ырчылардын бирөө да ажыраштык же чогуу жашап жатабыз деп айтышкан жок. Ошондон улам коомчулукта бул чыгармачыл жаш үй бүлө чындап эле биротоло мыйзамдуу ажыраштыбы, себеби эмнеде деген бүдөмүк пикирге келишүүдө. Эскерте кетсек, эки ырчы мындан 2 жыл мурун Дүңгүрөтө үйлөнүү үлпөтүн өткөрүшкөн. Бир кыздуу болушту. Алар ушул жылы 16-июнда 150 кишини чакырып кыздын жентек тоюн беришкен. Арадан 2 айга чукул убакыт өтпөй эле эки жаштын өзүнчө жашап жатканы баарына табышпак койдон. Булак, Заман, Кыргызстан.